Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен тааныштырып, сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Аны мен Нурдөлөт Таштанбек уулу айтып берем, саламатсыздарбы? Бабанов шайлоо астында баш көтөргүсү барбы? Бара келди. Шайлоо марасына аз калганда чейинде жаткан Өмүрбек Бабанов Фейсбуктагы сүрөтүн айландырып, жаңыртып, мен бармын дегендей лайктарды ала баштады. Колдогон тарапташтары, кодулагандар да жок эмес. Элдин эсинен унутулуп баратканда баш көтөрүп эски ыкмаларына салып аткан амалыбы. Парламенттик шайлоодон кийин эмне болуп кетет? Ызычуу чыкса былтыркыдай Ала Тоо аянтына жетип барсам деген куру кыял эмеспи? Ар бир бийликке айлакер түлкүдөй түс берип, камырдан кыл сууругандай образ жаратып келатканына бара келди деп жазат Азия News басылмасы. Акылбек Жапаров: бүгүнкү күндө шайлоо процессине кийлигишпеңиздер. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров шайлоо процессинин ачык айкындыгын камсыздоо боюнча кабыл алынып жаткан чараларга жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн ага кийлигишпөөсүнө тийиштүү билдирүү жасады. Төмөндө Акылбек Жапаровдун билдирүүсү толугу менен берилет. Бүгүнкү күндө Ички иштер министрлиги жана шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы тарабынан шайлоо мыйзамдарынын бузулушуна байланыштуу 59 факты катталган. Анын ичинен 29-у шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын ыкчам чара көрүүчү координациялык тобуна келип түшкөн деп белгиледи Акылбек Жапаров. Акылбек Жапаров белгилегендей, үгүт иштери башталгандан бери 10 күндүн ичинде шайлоо мыйзамдарын бузуу фактыларына жана президенттин жарлыгы жетиштүү деңгээлде аткарылбагандыгына байланыштуу төмөндөгүдөй чечимдер кабыл алынды. Баткен облусунун Лелек районунун мамлекеттик администрация башчысы акими кызмат ордунан четтетилди. Исфана шаарынын мэрине сөгүш жарыяланды. Ош шаарындагы студенттердин үгүт иш-чараларына катышкандыгы үчүн Ош мамлекеттик университетинин педагогика факультетинин деканы Муратбаев жана ошол эле факультеттин 3 окутуучусу кызматтан алынды. Ош мамлекеттик университетинин ректору Кожобеков кызматтан алынды. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Купешевка, Ош шаарынын мэри Мамбетовка сөгүш жарыяланды. Бүтүн Кыргызстандын шайлоодон өтпөй калышына 2 себеп негиз болобу. Курманбек Бакиевдин бийлиги кезинде Адахан Мадумаров коопсуздук кеңешинин катчысы катары протоколго кол коюп, натыйжада Баткендеги 275 метр жерди тажиктердики катары таанып, кайра 49 жылга арендага алганын президент Садыр Жапаров өткөн пресс-конференциясында айткан. Кол коюлган документти көрсөтүп туруп, бул билдирүүдөн кийин Адахан Мадумаровдун түштүктөгү өзгөчө баткендик шайлоочулары кыйла азайып калганы айтылууда. Факты өжөр нерсе дегендей, ошол кездеги протокол каттуу сокку катары урулду. Экинчи жагдай, аз күн мурун Адахан Мадумаров 2010 жылдагы 7 апрелде каза табышкан 90го жакын азаматтарыбызга кайрадан эски пластинкасын айлантып, акарат келтиргени көпчүлүк катмарга жаккан жок. Бакиевдин үй бүлөлүк криминалдык кандуу бийлигине каршы аттанышкандар эркиндик, келечек үчүн октон да жалганышпай, аянтта сулап жатышты. Мадумаров шейит кеткендерге мергенчинин огу тийген, артынан атылган деген сыяктуу сөздөрү элдин кыжырын келтирди. Ак үй тараптан жана аянттагы күч органдарынын кызматкерлери ок чыгарышканы, аларды Жаныш Бакиев жетектегени канча ирет айтылды, жазылды. Дал ушул жерден бир капшыттагы шайлоочуларын жийиркентип алды. Жыйынтыгында алдыдагы парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстан партиясынын шансы азайып, көпчүлүктүн тескери бурулуп кетүүсү күтүлүп жатабы. Көкөйгө тийгендей эле болотко деп жазат Азия News басылмасы. Кубатбек Кожоналиев кечээги тилектеши Алмамбет Салиевди унутуп койдубу? Сооронбай Жээнбековдун оң колу камактагы Алмамбет Салиев Ак үйдө иштеп турганда Түркиядан Кубатбек Кожоналиевдин жүрөгүнө операция жасатканга жардам бергени айтылып келет. Андан бери заман өзгөрдү. Учурда Берия кайманатындагы Кожоналиев президенттик администрацияда бараңдуу чиновник. Түрмөдөгү Алмамбет Салиевдин абалын сурап, жардам берип жатат бекен. Же бир кезде өмүр узартууга себепчи болгон адамды унутуп койдубу? Алмамбет Салиев кезинде бир топ чулгандуу иштерди көзөмөлдөп турганы сындалып, мыйзамсыз баюу беренеси боюнча камалганы эсибизде деп жазат Азия News басылмасы. Саясатчыларды паракорчулукка барбоого Камчыбек Ташиев дагы бир жолу чакырды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиев келерки парламенттик шайлоодо добуштарды сатып алууга жол берилбестигин депутаттыкка талапкерлерге эскертти.
Бул тууралуу ал Каракөл шаарында атайын кызматтын жаңы имаратынын ачылышында билдирди. УКМКнын башчысынын айтымында шайлоо өнөктүгү олуттуу окуяларсыз өтүп жатканы менен шайлоо мыйзамдарын бузуулар катталууда. Биринчи иш-чаранын негизи бул азыр күндө мамлекетибиздеги шайлоо процесси. Мына шайлоо процесси, парламенттик шайлоо процесси өтө кызуу жүрүп атат азыр күндө. Ошого менен баарыбыз келип жеттик, жана ошону баарыбыз аткарып атабыз. Негизинен шайлоо бүгүнкү күндө тынч, жакшы өтүп атат, бирок ошол эле мезгилде кайсыл бир деңгээлде мыйзам бузуучулуктар бар жана катталып жүрөт. Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков үгүт иштери боюнча мыйзам бузган үчүн кызматтан алынды. Жогорку кеңештин депутаты Аккулу Бердиев болсо ордуна коюп койгула деп омурулуп жатат. Анын ою боюнча университетте болгон иштерге ректор жооп демес экен. Мына кызык, анда ким жооп берет? Негизи бул ректор Сооронбай Жээнбековдун аркасы менен чоңоюп келе жаткан Эргул болчу. Сооронбай Жээнбеков министрдин орун басары кылып секирткен. Анан Раматылык Каныбек Исаковду келбес оюна койбой, чоңойтумуш этип, министр кыла коюшуп, ректорлук орунду бошотуп, анан жетекчилик жөндөмү жок, же илимде орду жок. Белгисиз Кудайберди Кожобековду ректор кылып алып барышкан. Андан бери 2 жылдын жүзү болду. Кожобековдун кылган ишинин дайыны жок. Ректордун жердеш депутаты айткандай, ал ат көтөргүс, төө көтөргүс иш жасаган болсо, анда ошмууга атын берип алышпайбы деп жазат Азия News басылмасы. Бишкекте бир киши сүрөткө тартып акчасын арзандатып бербей койгон үчүн кызды чуркап келип башына тепкен. Милиция эч кандай чара көргөн жок. Бул тууралуу Кактус медиа редакциясына жабыркаган кыздын туугандары билдиришти. Алардын айтымында 19 жашар Марина Байышбекова Роял ресторанында сүрөтчү болуп иштейт. 25 сентябрда ага ресторандын конокторунун бири келип, сүрөткө тартууну суранып, баасын түшүрүүнү талап кылган. Ал макул болбой койгон. Эркек киши жинденип, кызга кемсинтүүчү сөздөрдү айта баштаган. Ресторандын кызматкерлери нааразы болгон, кардарды тынчтандырууга аракет кылышкан. Бирок ал жулунуп чыгып, сахнадан чуркап барып, артты карап турган кызды буту менен башка тепкен. Соккудан Марина жерге кулап түшкөн деп туугандар айтып беришти. Окуя болгон жерге Аламүдүн ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери келишкен. Бирок эмнегедир кылмыш иши козголгон эмес. Ишти Адилет Мыкыбаев деген тергөөчү алып барууда. Видеодо көрүнүп тургандай эркек киши чуркап келип, эч нерседен кабары жок кызды башка тепкен. Жабыркаган кыз 5 күн үйдө дарыланып, кийин ооруканага кайрылууга аргасыз болгон. Аялын парковкадан сабаган эркек киши камакка алынды. Буга чейин интернет желесинде аялына кол көтөргөн эркектин видеосу жарыяланган. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү колго түшүрүлдү. Маалыматты Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Шектүү катары 1993 жылы туулган Жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери улантылып жатат деп мекемеден кошумчалашты. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине жазык кодексинин 266 беренеси менен катталган. Эске салсак, буга чейин социалдык тармактарга Бишкектеги унаа токтотуучу жайлардын биринде аялын сабаган эркектин видеосу тараган. Видеодо аял киши качып бара жатканына карабай, аны башка муштуу менен соккон эркекти көрүүгө болот. Милиция кийинчерээк ал жаранга карата кылмыш иши козголгонун билдирип, алар аялы күйөөсү экени тастыкталган. Интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын YouTube'дагы, Facebook'дагы жана Instagram'дагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздө кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.